Елдерге түсіндіріп беріп отыру. Елдер социалдық 2 сағат сұраңар болса, мұнымен кетіп Шудан баштайды. И ана мына жолда жогорку баштайды. Саламатсыздарбы, урматтуу балыкчы шаарынын тургундары. Бүгүнкү иш-чарага кош келипсиздер. Андыктан сөз Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Тургунбековичке сөз берилмекчи. Урматтуу балыкчы шаарынын тургундары, балыкчы шаарынын жашоочулары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, мына жакын күндөр эле биз сиздер менен жолугушканыбызда мына ушул балыкчы шаарына биздин жарандарыбыздын суранычы менен көп жылдан бери билесиздер, мамлекеттик ипотекалык компания фатирлерди салуу боюнча мына иш-чараларды бүгүн баштайбыз дегенбиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, мына Кудайым буйруса, бүгүн азыр 67 блоктон турган 12 кабаттуу үйлөрдүн башталышын баштап атабыз сиздер менен биргеликте. Өзүңүздөр билесиңер, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен республика боюнча бардык аймактарда, шаарларда мамлекеттик ипотекалык компания үйлөрдү куруу иштерин баштаган. Анын асты Бишкек шаарында, Жалал-Абад шаарында билесиздер, мына көп жерлерде уже асты бүтүп, элдерибизге тапшырылып берилди. Жакынкы күндөрү Каракол шаарыбызда дагы үйлөрдү тапшырабыз. Буюрса, убакыт мына балыкчы шаарына эми жетип келиптир. Мен ойлойм, эң биринчи урматтуу балыкчы шаарынын тургундары. Урматтуу президентибиз тапшырма койгон эң биринчи сапатына. Мына ушул жерде курулуп атканда өзүңүздөр көрөсүздөр. Мурункуга караганда ар бир жарандын алып аткан үйлөрүнүн сапатына көп көңүл бурабыз. Бардыгы ремонту менен болот. Даяр үйгө киресиздер буюрса, азыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын адистери сиздерге түшүндүрүп берди ошой, кандай кылып алуу боюнча. Эртең дагы, бүрсү күнү дагы ушул жерде болот дагы. Мына ушул жарандарыбыз толугу менен кандай мүмкүнчүлүк, кандай критерий менен алат экен, мына ушулар сиздерге толугу менен түшүндүрүп берет. Урматтуу балыкчы шаарынын тургундары, сабыр кылып турсак, Кудайым буйруса, балыкчы дагы жакшы. Мен айткандай, бизге урматтуу президентибиз тапшырма койгондой, жакшы бир шаарлардын бирине айланат. Бардыгыбыз чогуу сиздер менен биргеликте мына ушул жумуштардын бардыгын бирге жасайбыз. Буйруса, ысык көлүбүздүн кире бериш башаты, Кудайым буйруса, ар бир кирген өткөн туристтерибиз дагы мына биздин экологиябызга, биздин туристтик жерибизге суктануу менен буйруса, ушул жердин балыкчы шаарынын касиетин мына суктануу менен айтып жүрөтүгөн мына ушул шаарларга буйруса сиздер менен биргеликте айлантырабыз. Мына бүгүнкү иш-чарабыз ийгиликтүү болсун. Кудайым буйруса, канча деген жарандарыбыз, ошонун ичинен биринчи жолу экен бул балыкчы шаарында 12 кабаттуу үйдүн курулушу. Мына ушул жерге бүткөндө Кудайым буйруса, сиздер ушул жерге жаңы үйлөргө кирип, бала чакаңыздар менен, балдарыңыздар ушул жакшы үйдө Кудайым буйруса жашап калышына тилектешмин.
тапшырмасы менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын курулуш иштери жасалып атат. Сиздер дагы жакшы тилек менен мен ойлойм колдоп турсаңыздар, Кудайым буюрса бул жерге балыкчы шаарында биздин план 10 000 батик салабыз буюрса.